Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Алкан базары жердин ижара акысын 50% арзандатты. Алкан базары соодага берилген жердин ижара акысын 50% арзандатты. Бул тууралуу соода сатык комплексинин жетекчиси Чыңгыз Алканов билдирди. Анын айтымында базардагы шарттар дагы жакшыртылат. Белгилей кетсек, Камчыбек Ташиев өлкөдөгү ири соода түйүндөрүнүн ээлери эң бай адамдар экенин айтып, аларды ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүүгө чакырган. УКМКнын төрагасы контейнерлердин ижарасы акысы кымбаттыгын белгилеп, аны арзандатууну дагы тапшырган. Анын айтымында базарлардагы контейнерлерди кожоюндарынын арасында атка минерлер жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү дагы бар. Москвадагы мекенешим, сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыктыгылууну каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезинен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Бишкек Ченду аба каттама ачылат. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда Ченду Бишкек Ченду багыты боюнча жаңы үзгүлтүксүз авиа каттама ачылат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалымат караганда, Кытайлык Long Air авиакомпаниясынын учактары быйыл 12 декабрдан тарта жумасына 2 жолудан шейшемби жана ишемби күндөрү учуп турат. Бишкекте зыяндуу зат жаккан мончо сауналар текшерилип жатат. Бишкекте зыяндуу зат жаккан мончо сауналар текшерилип жатат. Бул тууралуу муниципалитеттин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, рейдти мэриянын инспекторлору жаратылыш ресурстары министрлигинин кызматкерлери менен бирге жүргүзүшүүдө. Алар тыюу салынган заттарды, желим тигүү цехтеринен чыккан таштанды жаккан жакпаганын текшерүү үчүн ондогон жайларды кыдырган. Желим жагып жаткандар аныкталып калса 7,5 миң сом айып салынат. Ал эми юридикалык жактар 23 миң сом төлөшөт. Рейд дагы уланат деп айтылат маалыматта. Мэрия шаарда 373 мончо жана сауна бар экенин айтып, алардын 259 көмүр жагарын, 35 газ менен жылытууга өткөнүн билдирди. Ал эми 59 мончо иштебейт. Мындан ары кантип жашайм, эртең жегени тамагыбыз жок деген келиндин кызы чарчап калды. Мындан 5 күн мурда Супер ТВ каналына эртең жегени тамагыбыз жок деген аталышта видео жарык көргөн. Анда Үмүт Абдуллаева аттуу келин өз баянын айтып берген. Тилекке каршы 7 декабрдын таңында каарманыбыз бизге дал ошол видеодо колунда кармап отурган кызы чарчап калганын айтып байланышкан. Эмизгем жакшы эле уктаган, эртең менен 6да ойгондум, кызым дем ала албай көгөрүп баштаптыр. Тез жардам турган жерге өзүм алып келдим, алар ооруканага жеткиришти. Мындан ары кантип жашайм деп ыйлаган апасы. Владимир Путин алдыдагы президенттик шайлоого катыша турганын ачыктады. Орусиянын президенти Владимир Путин 2024-жылы өтө турган президенттик шайлоого катышат. Бул тууралуу 8 декабрда Кремлде сыйлык тапшыруу аземинде белгилүү болду. Орусияда президенттик шайлоо 2024-жылдын 17 мартында өтөт. Тийиштүү чечимди 7 декабрда Федерация кеңеши кабыл алган. Путин Орусиянын президенттигине 4 жолу 2000, 2004, 2012 жана 2018 жылдары шайланган. Конституцияга өзгөртүүлөр кабыл алынгандан кийин ал 2024 жылдагы шайлоого талапкерлигин көрсөтүү укугуна ээ болгон. Бишкекте тууну өзгөртүүгө каршы митинг өттү. Ордо калаада тууну өзгөртүүгө каршы митинг өтүп жатат. Маалым болгондой, акциянын катышуучулары туунун нурларын өзгөртүү боюнча биринчи окууда кабыл алынган мыйзам долбоорун четке кагууну суранып жатышат. Митингге 100дөй адам чогулган. Эске салсак, буга чейин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев менен депутат Улан Примов желектин ичиндеги айрым белгилерди өзгөртүүнү сунуштап, парламент мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырган. Мамлекет башчы Садыр Жапаров УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да желекти өзгөртүүнү колдой турганын билдиришкен. ИИМ тууну өзгөртүүгө каршы митингге чакырган активист кармалды. Бишкекте массалык башаламандыкка алып келе турчу чакырыктарды жасаган Автандел Жоробеков аттуу активист кармалган ИИМдин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, ал социалдык тармактагы баракчасы аркылуу тууну өзгөртүүгө каршы митингге чакырган. Милициянын жашаган жерин текшерип, жыйынтыгында баасы 3 миллион сомдон ашык уюлдук аппарат, фотоаппарат, ноутбук, компьютер, планшет, ар кандай техникалык каражаттар жана банк карталарын тапкан. Шектүү 7 декабрда 2 жакын адам менен жашаган деректе
бийликтен жогорудагы техникаларын алып качып кетүүгө аракет кылып жаткан жеринен колго түшүрүлдү. Активист бул техникаларды чет өлкөдөн каржыланган блогерлер менен чогуу коомдун оюн бузуп, өлкөдө кырдаалды туруксуздаштыруу максатында колдонуп жүргөн деп жазылат кабарда. Бул фактылар боюнча тергөө кызматы Кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин 3-бөлүгү массалык башаламандыктар бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырыктар, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар боюнча иш козгоп, активист Свердлов райондук сотунун чечими менен 2 айга камалды. Ассаламу алейкум, урматтуу кадырман YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу бир туугандар. Мына Илхан энебизге акыркы операциясы май айында боло турган болду. Толук операциясына каражат жетишсиз болгонуна байланыштуу дагы да сиздерден жардам сурап турабыз. Ошол төмөндө турган реквизиттерге өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып кетсеңиздер болот. Полотбек деп чыгат. Полотбек Ембанк Полотбек А деп чыгат, жана Сбербанк Полотбек С деп чыгат. Сиздер эч переживать этпей которуп койсоңуздар болот. Анан единица катары дагы салып койсоңуздар боло берет. Единица катары дагы аягы 78 деген номер бар. Ошол аягы 78 деген номерге единица салып койсоңуздар болот. Анан Мегаком номерге дагы салып койсоңуздар болот. Ада Ембанк бар. Буюрса Кудай кааласа ушул Илхан энебизден Илхандай көрсөтүп койгонда акыркы операциясында ушул мына төмпөктөрүн, мына ушул жерлерин, сөөктөрүн ичине киргизе турган болду. Эми акыркы жыйынтыкта көрөбүз. Азыр сен мына немең ооруп кетеби? Мына кыйналтасың дагы деле же мурдагыга салыштырмалуу кандай болуп калдың? Туруп басканда, көп басканда кыйналам, орта тарттым. Көп катуу туруп же эме көп туруп басып койсом ооруп кетет. Көп мындай достор менен ойноп жүгүрүп койгонуңда ооруп кетеби? Ошондо ооруп кетет. Кечинде жатканда кандай жатасың ошондо? Кечинде кээрде бир жер менен кечке жатсам, ошол жагым ооруп кетет. Арты менен көп жата албайм. Артым да ооруп кетип атат. Кечинде жатыш өтө эле кыйын болобу сага? Көп эме кыйын болот. Артым оорутат. Мынакей туугандар, ушул баланын ден соолугуна кайдыгер карабастан буйруса көп түкүрсөкөл болот. Акыркы операциясына да жардам берип, ошол реквизиттерге өз ихсаныңыздарды салып кетиңиздер. Буйруса Кудайым шифасын берсин деген үмүттөбүз. Сиздер бар экенсиздер. Мынакей Илхан энебиз дагы ушунча даражага жетип олтурат. Буйруса кичине сөөктөрү өссө, ошол май айына жылдырылыптыр. Майда барып операция болуп келет. Силердин аманаттарыңызды алдым. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Үй бүлөңүздөргө бакыт каалайм. Айдайым бактылуу болуп жүргүлө. Мынакей туугандар, буйруса ушул Илхан энебизге кайдыгер карабай акыркы операциясына чейин туруп берип коелу. Буйруса ушул аз эле каражат калган. Ушул каражат чогулса, уже Илхан энебиз акыркы операциясына кетет май айында. Медициналык социалдык эксперттик комиссиянын кызматкерлери кармалды. Медициналык социалдык эксперттик комиссиянын кызматкерлери кармалды деп билдирет УКМКнын маалымат кызматы. Билдирүүгө ылайык саламаттыкты сактоо системасындагы коррупцияны жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан системалуу иштерин алкагында Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 343-беренеси опузалап пара талап кылуу боюнча мүчөлөрү тарабынан майыптыктоонун аныктоо үчүн майыптардан туруктуу негизде акча талап кылуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Атайын иликтөө иш-чараларынын натыйжасында Араван районунун аймагында медициналык социалдык эксперттик комиссиянын кызматкерлери кармалды. Алар акча талап кылуу жана алуу боюнча 22 факты катталып, алдын ала эсептөөлөр боюнча бир кабыл алуу күнүндө түшкөн акчанын жалпы суммасы 60-70 миң сомду түзгөнү аныкталган. Тергөө ыкчам иш-чараларынын жыйынтыгында аталган кызматтын төрагасы, АЭМ мүчөлөрү жана комиссиянын мүчөлөрү кармалып, УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка кызмат адамдарын аныктоо боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Гаймаритти дарылоо ыкмасы. Мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу. Андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук деген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар.
Шаардык жана эл аралык жүргүнчүлөрдү ташуучу поездердин графиги өзгөрөт. 6 декабрда Жогорку Кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесине өз пикирин билдирди. Анын айтымында желекти өзгөртүүгө көпчүлүк эл каршы. Өткөн аптада Тоң 7-9 балыкчыга барып эл менен жолугуштум. Алар сунушталып жаткан тууңарды ээрчибейбиз, желекти өзгөртпөгүлө туудан колуңарды тарткыла деп жатышат. Үйгө барсам бала бакырам, эне туугандарымдын баары каршы чыгып жатышат. Ошондуктан биз экинчи окууда бул маселени карайбыз. Мен элдин үнүн угам, деди Төлөбаев. Бишкекте эне балага кол салган жаран кармалды. Бишкекте эне балага түндө кол салган жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык окуя 1 декабрда болжол менен саат 22:00 Турусбеков көчөсү менен Чүй проспектисинин кесилишинде болгон. Анда 25-30 жаштагы жаран аял менен уруша кетип, ага жана жанындагы уулуна кол салган. Шектүү жабырлануучулардын денелерине залал келтирип, окуя болгон жерден из жашырып кеткен. Аталган факт боюнча Бишкектин Ленин райондук милициясы бейбаштык беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. Ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө кылмышка шектүү делип уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү мурда бир нече ирет соттолгон 28 жаштагы жаран Аламүдүн районундагы сарайлардын биринен кармалган. Шектүү убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда тергөө амалдары уланууда. 2023-жылдын 11 айында өлкөдө 14 баладан ата-энеси баш тартты. Жыл башынан бери 14 баладан ата-энеси баш тарткан. Бул тууралуу Эмгек жана миграция министринин орун басары Жаңыл Алыбаева маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында ар бир бала боюнча өзүнчө иш жүргүзүлөт. Эскерте кетсек, ноябрь айында 3 ымыркай ташталды. Алардын бирөө 8 ноябрь күнү Бишкектеги Таштандыдан, экинчиси Арча Бешик жан конушунда үйдүн короосунан табылган. Үчүнчү бөбөктү Жалал Абад шаарынын Таштандысынын жанында коюп кетишкен. Ак калпак кийгизип, депутат дүйнөлүк чемпионатта байгелүү орундарга жетишкен жаш спортчулар менен жолукту. Жогорку Кеңештин депутат Улуттук бокс федерациясынын вице-президенти Шайлообек Атазов Арменияда өткөн бокс боюнча дүйнөлүк чемпионатта байгелүү орундарга жетишкен Аман Туржумаев жана Дилербек Садиров менен жолугушту. Жолугушууга парламенттин аппаратынын жетекчиси Алайбек Алымбаев, жаш спортчулардын машыктыруучулары Бейшенбек Сабатаров жана Айбек Баясаков катышты. Депутат Шайлообек Атазов бокс боюнча жаштар курама командасынын мүчөлөрүнүн ийгилиги чоң сыймык экенин белгилеп, сиздер мамлекетибиздин намысын 58 өлкө катышкан ири мелдеште коргоп, кызыл байрагыбызды бийиктерге желбиреттиңер. Бул силердин талыкпаган аракетиңердин, күнү түнү кылган мээнетиңердин жемиши десек туура болот. Андыктан мындан аркы спорттук карьераңарда ийгиликтүүланып, Кыргызстанды дүйнөгө тааныта бериңиздер, деген эл өкүлү. Ошондой эле Аман Туржумаев жана Дилербек Садировдун машыктыруучуларына да ыраазычылык билдирген эл өкүлү. Спортчунун ийгилик жаратуусунда өз балдарындай кам көрүп, тажрыйбасы менен бөлүшкөн машыктыруучулардын ролу чоң. Буюрса таптаган балдарыңар дагы далай мелдештерге катышып алдыңкы орундарды багынтат деген ишеничтемин, деген ал. Муну менен катар жолугушууда келечектеги пландар жана спортту өнүктүрүүгө жаатындагы сунуш пикирлери айтылды. Өз кезегинде машыктыруучу Бейшенбек Сабатаров депутат Шайлообек Атазовго кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, көрсөтүлгөн колдоо жаш спортчуларга дем күч берерин белгиледи. Ал эми дүйнөлүк чемпионатта алтын медаль уткан Аман Туржумаев алдыда чоң пландары бар экенин айтып, Кыргызстандын намысын эл аралык мелдештерде коргоп, ийгилик жаратууга башкы максат экенин кошумчалады. Жолугушуунун соңунда депутат Шайлообек Атазов спортчуларга ак тилегин айтып, белектерин тапшырган.